Бүгүн сиздер жазуучу, маданият таануу илиминин кандидаты Шаршембай Ажыбековдун аңгемесинин негизинде Аргасыз көз жаш аттуу инсценировканы угасыздар. Москва шаарында миграцияда жүрүп, Айна эптеп бир кондитер цехине орношту. Алгач иши адамчыдагы шартта болсо да, тапкан каражатынын көбөйүшүнөн үмүтүн үзбөдү. Көбүрөөк акча табыш үчүн ишканада кеч калган күндөрү да болду. Адаттагыдай эле күндөрдүн биринде Айна жумуштан кечирээк чыгып, ижарадагы үйгө жетип алыш үчүн караңгылыктан сестенип, электр жарыктары тегеректи жаркыратып турган Кузьминка паркына түштү. Көздү ачып жумгуча болбой, аллеянын башында караан улам жакындай берди. Айна калтырап титиреп, кайда бараарын билбей, буйдалып туруп калды. Шапылдай баскан жигит кызга жакындаганда өзүнчө сүйлөнүп алды. О, Кудай. Көргөн көзүм ишене албай турам. Кыргыз кызы көрүнөт. Ушу түнкү караңгылыкта жалгыз кыздын ээн паркта жүрүшү түшүмө да кирбесе керек. Ал бирди жигитке ажалдуу кийик жолугат деген чын белем. Чиркин. Мөлтүрөгөн суп-сулуу бийкеч экен. Колго тийген кой, анда кое берген оңойбу. Дидарлашып, башын чайкап көрөйүн. Саламатсызбы, чоңуз? Саламатчылык байке. Сизди жакындан көрүп эле сүйүнүп кеттим. Алыстан карааныңызды көргөндө кайда качарымды билбей калтырап титиреп коркуп келеттим эле. Рас, өз кыргыз байкелерден турбайсызбы? Чоңуз, мындай сүйлөшүп басалы. Менин ысымым Алик. Ушул районда жашайм. Өзүңүз баамдагандай Кыргызстандан болом. Баса, сиздин ысымыңыз? Айна. Көрүп тургандай... Түшүнүктүү. Жердеш экенбиз. Мен Москвада көп жылдардан бери иштеп жүрөм. Мекенимди абдан сагындым. Уруксат этсеңиз, тик отурушка олтуруп, бир азга сүйлөшүп, кусалыгымды таркатып алайын. Мен иштеген жана жашаган жерде кыргыздар жок. Өз эне тилимди унутуп бара жатам. Я привык на русском. Сизди көрүп абдан сүйүнүп кеттим. Жердештик сезимимди ойготуп койдуңуз. Каршы болбосоңуз, бир аз маектешип, анан үйүңүзгө өзүм узатып коем. Мен деле Москвага келген жыргап кеткеним жок. Жумуш табыш үчүн аябай кыйналдым. Бир аптадан бери кондитер цехинде иштеп атам. Жумушка эрте келип кеч кетүүгө туура келүүдө. Айла жок түнкү караңгы көчөлөрдөн баспай, дайыма жолду кыскартып, Кузьминка парк аркылуу жаткан жерге барууга мага ыңгайлуу экен. Жумушум оор болсо да маянасы дурус. Иштеген бир аптанын акысын ишкана жетекчилиги кармабай убагында колума беришти. Алар парктагы орундукта маектешип бир топко отурушту. Айна жанында караан болгондуктан кыргыз жигиттин сөзүн угуп, капарсыз олтура берди. Парк ээн болчу. Алыстан гана болоор болбос музыка үнү угулган сыбатта. Ары бери өткөн адамдар деле көрүнбөдү. Ушундай ыңгайлуулуктан пайдаланып, жигит жаттап алган сөздөрүн жаадырып кирди. Атың жарашкан кыз экенсиң. Сенин сулуулугуңду көрүп сүйүп калдым. Коюңузчу байке. Чын айтам. Мен кыргыз кыздары менен сак окшоп, бетме сүйлөшпөгөнүмө көп жылдар болду. Ушул жолкуда кыргыз кызы менен таанышсам, Москвада үйлөнүп, кайра мекенге кетем деп чечкем. Мен Россиядан көп акча таап, Бишкектен 2 батир алып койгом. Эгерде сен макул болсоң, мен сага үйлөнөт элем. Коюңузчу байке. Көрүшө калып эле үйлөнөм деген сизди көрдүм. Үйлөнгөн деген момундай болот. Билбесең билип ал. Жигит кызды колун бурап, олтургучка капталынан жыгып. Байке, бул эмне кылганыңыз? Коюңузчу байке! Жигит кыздын колун бурап, олтургучка капталынан жыгып, бетке, башка ургулап, сабап кирет. Ал келбей шай кеткен абалда
куру менен колун байлап зөөкүрдүгүн көрсөтөт. Алы күчү жок карындашыңды алдап, маскаралап, бөтөн жерде абиримди тебеледиң. Кудайым кечирбейт сени. Үнүңдү бас. Үнүңдү өчүр. Бас оозуңду. Караңгыда өзүң келип мага жабыштың. Мен эркекмин. Өз ишимди кылдым. Өлтүрүп салбарыма ыраазы бол. Билсең, менин аялым, балдарым бар. Бул сендей сыяктарга сабак. Түнкүсүн жүргөн сендей кыздарды түнкү көпөлөктөр деп эч ким сыйлабайт. Сага чала. Эй, бушактабай, тетиги агып жаткан суга көйнөктүн кан болгон жерлерин жуугун. Жудуп атам. Аялым билип калбасын. Үнүңдү чыгарсаң өлтүрүп коем. Бол тез. Жигит эки жакты карап алаксып турганда, айна көйнөктү арыкка чейин көтөрүп барып, таштай качып жөнөйт. Ал артын карабай тызылдап жүгүрүп, кыздар менен жашаган батирине кирип барып ыйлап жиберет. Көргөн адам корко турган, бети башы канжалаган абалда эле. Кыздар, айланайын кыздар, жардам бергиле. Мени көчөдөн бир жигит сабап кетти. Роза, сенден суранам. Тез жардамга. Полиция кызматкерлерине тезирээк кабар берчи, суранам. Кузьминка паркынын жанында жашаган жигит экен. Изин жашырып качып кеткенче кармап калышсын. Батыраак чалчы. Айна, жаман иш болуптур. Барынан да аман эсен келгениң жакшы болду. Өзүң билип угуп жаткандай азыр өлтүрүп кетип атпайбы? Дайын оту чыкпай калып атпайбы? Полиция дейсиң. Алар жетип келип документтерди текшерип, жашаган жерибизден баарыбызды кууп чыгат. 16 адам тыгылышып эки бөлмөдө эптеп-септеп жашап жатып эм. Сен үчүн ашыкча көйгөй башыбызга үйлөбү. Туура түшүн, Айнаке. Полицияга кайрыла албайбыз. Сен биздин батирден чыгып кетип, өзүнчө полицияга кайрыл. Бизди ал ишке аралаштырба, макулбу? Роза, сен жакшы билесиң го. Менин паспортум силер менен иштеген Тилек деген кыргыз жигитте барымтада экенин. Ал жигиттен карыз алган 1000 рубльди алигиче бере албай келем. Паспортумдун жоктугунан бул каргашалуу окуя боюнча өз алдынча укук коргоо органдарына кайрылууга менде арга калбай калды. Айланайын, Айна. Туура түшүн. Бардыгыбыз тең сени аяп жатабыз. Колубуздан келишинче акчалай жардам берели деп чечтик. Дары-дармек алып, батирден эле дарылан. Башка арга жок. Бардыгын уюштурган сага, Роза. Кыздарга чоң рахмат. Колдооңорго ыраазымын. Айнанын тагдырына балта чабылып, күнүмдүк жашоосу кылдырап өтүп жатты. Батирде 20 күндөй ооруп жатып, жумушуна да бара албады. Эптеп орношкон кондитердик цехтен да бошотуп коюшту. Кыргызстандагы ага туугандарынан да акча сурай албады. Дегенгиси, башка тараптардан акча каражатын таба албай, паспорту жок, жумушка орношо албай, кыйла азап тартты. Айласы кеткенде чогуу жашаган кыздардын кирин жууп, батирди тазалап, тамак аш даярдап, күнүмдүк жашоосун улантып атты. Анын жашоосуна кыздар деле жарытылуу жардам бере албады. Тагдыры күндөн күнгө татаалдашып баратты. Айна айдан айга тапкан акчасынан ашырып жүрүп, 3 айдан соң Тилекке карызын берип, паспортун алып, жакын жердеги мекемеге пол жуугуч болуп орношту. Күндөрдүн биринде батирдеги ийиндиктен пайдаланып, жакын сырдаш курбусу Розага арманын айтып берди.
Кудайым ай, акыл кошчу курбум сенсиң. Роза, боюмда бала бар экени канчалык жашырайын десем да, ичим уламдан улам чоңоюп. Мен иштеген мекемедеги аялдар кызыгып сурап калып жатышат. Эми кандай болот? Мен жумушка орношкондо боюмда жок деп айткам. Ошондо эле боюнда бар аялдарды эч кандай жеңилдик бербестен иштен бошоторунда башчы эскерткен. Эми кандай айла кылам? Айна, кызматың түшүнүктүү. Жашаган жериң андан кыйын болуп турат. Батиреясы абдан чыр киши. Сен бала төрөй турганыңды укса, буйду албай туруп үйүнөн кууп чыгат. Азыр медициналык каттоого туруу да кыйын. Андан көрө эртелеп эле Кыргызстанга кетпейсиңби? Ушундай абалымды, кыйынчылыктарымды ата-энем айтуудан корком. Ал эми тууган туушкан тааныштар эмне деген гана ушактарды таркатышарын билем. Жок, ата-энемди уятка калтырбай, өз намысымды коргоп, тагдырыма жазылган кыйынчылыкты өзүм тартам. Бул жакта сага кыйын болуп атканын чогуу жашаган кыз келиндер баары түшүндү. Кантишсин, эмне кылышсын, батынып сөз айта албай тим болушууда. Эмне жардам кылаарын, кандай акыл айтаарын биле албай жатышат. Сырдаш курбу катары менин айтарым, Кыргызстанга эле кет. Макул болсоң, жол чыгымыңды акча чогултуп берели деп сүйлөштүк. Баарыңарга абдан ыраазымын. Мага жасап жаткан мамиле камкордугуңарды эзели унутпайм. Айылга бара турган болсом, боюмдагы балам менен ата-энемдин үйүнө бата турган шарт жок. Өзүңөр билесиңер, айылда жумуш деги эле жок. Атам короодо анча-мынча мал кармап, ошондон 1-2ден саат оокат кылып жүрөт. Эми ата-энеңдин үйү канткен менен өз үйүң өлөң төшөң эмеспи? Кыйналсаң да ошол жакта болгонуң жакшы. Ата-энең сени кыймак беле? Түшүнүшүп баарын кечирер. Болду, эйлеп Айна. Ох, арман күнай. Арман ай. Койчу эми. Роза, айланайын жан курбум. Айылдагы үйдө менден кийинки 3 инем, 2 сиңдим бар. Мен аларга ата-энеме жардам берем деп ушул жакка келбедим беле. Мен Москвага учарда атам бир семиз торпогун сатып, батасын берип, чоң ишени менен узаткан эле. Мына мен эми минтип баш аягымды таппай, акылсыз болуп, адашып, өзүм жардамга муктаж болуп отурам. Бекерге көз жашыңды төкпөчү. Ар бир адамда жаңылыштык болот да. Сен атайын кылдың беле. Ишенчээктигиңден кырсыкка кабылдың. Жашсың, дагы деле бактың ачылат. Бакыт деген үй беле кулап калса кайра кура койгудай. Айылга барсам ушак айың башталат. Баягы канаттын улуу кызы Москвага кетип, бирөөдөн боюна бүтүп жетип келиптир дешет. Бул турган сөз. Ал сөз түз эле мен сүйлөшүп жүргөн азаматка жетет. Аны Турцияда иштеп жүргөн эжеси чакырып, ошол жака иштегени кеткен. Анда мен айылда болчумун. Ал жигит сени чындап сүйсө түшүнөр. Азамат Турцияга барып акча таап келем. Күзүндө үйлөнөбүз. Сен Москвага барбай эле кой деп какшады эле. Мен сени өзүм эле багам. Ата-энеңе да жардам берем деп зар какшабады беле. Мен аны укпадым. Эми анын бетин кантип карайм? Аны менен телефондон сүйлөшүп жатасыңбы? Кырсыктагандан кийин телефондон ага экинчи мага чалба деп койгом. Андан бери бир нече жолу чалды. Жооп бере албадым. Кайсарыма. Эмне деп жооп бермек элем? Калп айтып аны алдамак белем. Сүйүү сезимдерди жалган айтуудан тартындым. Сага күнөө алыс эле кечинде бирөөлөр телефон чалат. Сен телефонуң чыркырап жатса деле жооп бербейсиң.
Көрсө ошол жигиттин чалганына жооп бербей жүргөн турбайсыңбы? Жок Роза, айылдан чалып атышат. Ата энем тынчсызданып тынбай чалып атат. Мен алардан коркконумдан жооп бере албай жүрөм. Кандай шылтоо айтарымды, абалымды эмне деп түшүндүрүүнү билбей башым маң. Айна, сен туура эмес кылып жатасың. Ата энең сенин өлүк тириңди билбей сарсана болуп жаткан менен ишиң жок болуп жатат. Кичине тереңирээк ойлончу. Кантип ойлонбойын, кантип эле алардын абалын билбейин. Ошол телефон менен сүйлөшүүгө эрким жетпей жатпайбы? Кой антпе. Сөзсүз ата энең менен сүйлөш. Аз да болсо жүгүң жеңилдейт. Алар эмне, тилиңди сууруп алмак беле. Сүйлөшсөң алар кайра сүйүнүшөт. Жумушум оор болуп, телефон менен сүйлөшүүгө шартым болбой жатты десең эле алар ишенет. Туура айттың курбум. Бүгүн сөзсүз чалам апама. Мына, айтканың ордунан чыкты окшойт. Бол, көтөр соткаңды. Апам экен. Бол, калтырабай титирбей, карманып сүйлөшейин, бол эми. Амансызбы апа? Кызым, кандайсың? Айланып кетейин, жакшысыңбы? Кандай жүрөсүң? Ден соолугуң жакшыбы? Мен сизге чалайын деп жаткам. Атам, бөбөктөрүм. Жакшы. Айыл апа, аман эсенби? Баарыбыз жакшыбыз. Апа, сиз ооруган жоксузбу? Атамдын ден соолугу жакшыбы? Атаң жакшы, балам. Мен күйлүү күчтүмүн, иштерим жакшы. Күн-түн 2 сменде иштеп жүрөм. Мен сизге өзүм чалам, кабатыр болбоңуз. Баарысына менден салам айтыңыз. Апа, туура түшүнүңүз, мен азыр жумуштамын. Көп сүйлөшө албайм. Коштошолу, жакшы калыңыз, апа. Мейли, айланып кетейин, ооруба, жакшы кал. Мына, ишке жарадың. Эмнеге сөзүңдү бат эле бүтүрүп салдың? Бетим чыдабады. Ушу сүйлөшкөнүмө да Кудайга шүгүр. Кийин дагы сүйлөшөрмүн. Апаң менен кабарлаштың. Эми эмне кылайын деген оюң бар? Мен мекемеде кечкисин пол жугандан тышкары башка жерлерде дагы иштейин деп чечтим. Биз турган Батирге чукул көчөнү эртең менен эрте барып шыпырып турууга сүйлөшүп орноштум. Буйруса, ал жерден дагы маян алам. Күндүз биздин Батирдеги жумуштарды аткарсам, баарына жетишет экенмин. Баарына макул дейли. Ал эми балаң төрөлгөн эмне кыласың? Чын сырымды айтайын, Роза. Ичимди жолук менен бууп алып, боюмда бар экенин билгизбей ишке барып жүрөм. Төрөтүм акча чогултуп алайын деген оюм бар. Ашыгыраак акча болсо ата энеме да дайынымды билдирип, бир аз которуп койсом жакшы болор эле. Төрөт маалы келгенче дагы убакыт бар, ага чейин бир нерсе ойлонормун. Айна, сен мынчалык кыйналбай эле абортко барсаң болмок окшойт, Ооба, мен деле ошентип башында ачуу менен ойлондум. Ошентсемби деп ойлондум. Бирок ал убакта акчам жок. Анын үстүнө силерге айтыштан да айбыккам. Ошол күндөрү зордук көрсөткөн зөөкүрдү ичимдеги баланы да жек көрүп, түнү менен ыйлап, уйкусуз нечейин күндөрдү өткөрдүм. Кыйналып, ыйлап сыктап жүрүп, абортту мезгилинде өткөрүп жибербедимби? Балким бул жакшылыктыр. Наристеде эмне күнөө? Сен эркин күчтүү аял зат экенсиң. Эми аман эсен төрөп ал. Кыйынчылыктар жаралса, мен дайыма жаныңда сен мененмин. Баланын баркын мен жакшы билем. Жалгыз уулум айылда, апамдын жанында калды. Мен бул жакта кыйналсам да, ошол балам үчүн жашап, ошонун келечегине бир нерсе жасап берейин деп, ушул жерде иштеп жүрбөйүмбү? Баламдан алыс болсом да, телефондон анын үнүн укканда мага күч кубат келет. Мен бактылуумун деп өзүмдү соорутом. Сага чоң рахмат, Роза. Жараткан Кудайыма ыраазымын. Сендей жакшы адамга жолуктурганына. Сен эне катары менин абалымды түшүнүп, колдоочум, тирегим болуп отурасың. Россия жергесинде Айна өз арбайын өзү тартып, кыйналып кысталып иштеп жүрө берди.
Күндөрдүн биринде пол жууп жүргөн жеринде күтүүсүздөн толгоосу кармап, мекемедеги кызматкер аялдын жардамы менен төрөтканага жеткирилди. Айна төрөтканада ай күнү жете элек 7 айлык баласын төрөдү. Эс учун билбей, бир топ жаткандан кийин аргасыздан баласын ошол төрөт үйүнө таштап, ал жерден эптеп качып чыкты. Анда документ жок болгондуктан доктурлар эч кандай териштирүү жүргүзүшпөдү. Ой, Айна, эмне болду? Өңүңө эмне мынча купку? Эмне? Көз жардыңбы? Кызбы же эркекпи? Балаң кайда? Биз сенин дайыныңды биле албай коркуп жатпайбызбы? Эмне болду? Эркек бала экен. Убагына жетпей 7 айлык болуп төрөлдү. Бирөөгө кор, бирөөгө зар бала деген ушул экен. Жумушумдан да, Батирден да кубалана текемин деп баланы төрөтканага калтырып качып келе бердим. Айна, сен туура эмес кылыптырсың. Жок дегенде мен менен кеңешсең, балким бир туура жолун тапмак белек. Менин да башым маң болуп калды. Бала деген бала да, андан эне катары сенин ажыраганыңа ичим ачышып турат. Айна төрөт үйдөн келгенден бери баласы оюнан да, түшүнөн да кетпеди. Көз алдында турган ымыркайды бооруна кыскысы келди. Бирок ал тилегине жете албады. Дайыма ымыркай баланын үнү кулагына жаңыра берди. Айна, сага эмне болду? Эмне кулагыңды басып алгансың? Сага эмне болду? Жок, жок. Эмне кулагыңды басып алгансың? Жок. Кулагыма ымыркай баламдын ыйлаганы жаңырып угулуп атат. Конумданбы билбейм. Мен баламан биротоло ажырагандай, жалгыздыкка курчалып баратам. Болору болуптур. Азыр бирдеме деп жыйынтык чыгарыш эрте. Сен эс алып өзүңө кел. Бирок мыйзам боюнча баланы калтырып кеткендигиң үчүн жоопкерчиликке тартылышың мүмкүн. Баланын тагдыры бизге белгисиз. Сен эми өзүңдү ойла. Мурунку пол жууган мекемеңе да барбагының. Ал жака полиция сени издеп келсе керек. Айна ошол күндөн тартып сүйлөшүүнү таптакыр каалабай, жашаган Батиринен да чыгып кетти. Башы оогон жактарга барып, жалгыз отуруп өзүнчө сүйлөгөндө адатка айлантты. Кээде төрөт үйүн тегеренип басып да жүрдү. Бирок төрөт үйгө батынып кире албады. Мен эмне үчүн ушундай оор тагдырдын татаал сыноосуна кабылдың? Кайсы шайтан уруп? Өз жанымдын кызыкчылыгын ойлоп, канымдан жаралган баламды таштап, төрөт үйдөн качтым. Мен эмне деген энемин? Балам, азыр сен кимдин колундасың? Кудайдын мага жазган жазасы. Мен сенин атыңды да билбейм. Сен жакшы бирөөнүн колуна бардыңбы? Же атаңдай камкор, зөөкүрдүн колуна кабылдыңбы? Балам, кечир мени. Эне жүрөгүм мындай иште оор көтөрөт турбайбы? Эми сен жүрөгүмдүн кагуусу токтоп калганга чейин эс акылымдан кетпеген, түбөлүктү өчпөгөн оор жүк болуп калганыңды эми гана сезип отурам.
өзүн жигитмин деп эсептеген намыстуу кыргыз баласы кылымдардан кылымга уланып келген оюткулуу накыл сөздөрдү билгенде зомбулук жасаган терс көрүнүштөр болбойт эле. Качан эле кыргыз кыздарына кол салган. Аттиң. Айна мигрант катары оор тагдырга, татаал сыноого туш болгон кыздардын бири гана. Алик болсо, ошол окуядан кийин эрдемсинип, досторуна мактанып, кылмыш жоопкерчилигине тартылбастан сайраңдап жүрөт имиш. Балким ал өз кыздарынын башынан да жосунсуз жорук келип калаарын сезбей жүрсө керек. Ушуну менен адабий драмалык радио театр уктуруусу аяктады. Бүгүн сиздер жазуучу, маданият таануу илиминин кандидаты Шаршембай Ажыбековдун аңгемесинин негизинде Аргасыз көз жаш аттуу инсценировканы уктуңуздар. Чыгарманы инсценировкалаган журналист Болотбек Токоев, режиссеру Эмилис Сарбаков, редактору Талайкүл Сыдыкбекова, уктурууга катышкандар Жолдошбек Жанжигит уулу, Сайра Батыркулова, Айзада Абдыкалыкова, Улукман Атабеков. Биіктен түшкөн мөлтүр суу бермектей күнгө жалтырап, сездирип салкын илебин аскага тип жанчылар. Манаттай күйүп кыр жапкан жел өпсө тоонун гүлүнөн, капчыгай өңдү гүлдөп алдастайт менин дүнүйөм. Алыста жүргөн жан курбум жарыма окшоп өзүмдүн, көзүмдөн учуп караның өрүктөй болуп эзилдим. Көргөзбөй коюп таптакыр жетүүгө мага туш кылбай, көкүрөк сана көңүлдөр камоодо калган туткундай. Жарыгы болгон мезгилдин жарымы күн да жарымай, тагдырдан күтсөм неликтен таптырбай кеттиң жанымай. Кыйчалыш жолдун айынан калсам да мезгил өткөрүп, өзүңө бирөө көз салсаң өртөнүп кетем өртөнүп. Бариктер жел жүрсө муздак сыдырым, сагындым сиздиң агай деп чалооруп чыкты шыбырым. Көңүлгө түшүп көп сана көзүмдүн жашын улатып, колдорум булгап канаттай караның турдуң узатып. Кең дүйнө болуп керемет кебимдин таппай кыягын, калкылдап барам кайдадыр калкылдап барам кайдадыр кыра болуп кыягым. Калкылдап барам кайдадыр кыра болуп кыялым.